Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı dostlar, hurmatlı жылқы сүйүүчүлөр. Тугандар, biz бүгүнкү чыгарылышта Ноокаттын Токтомат Зулпиев айылдык аймагындагы Атамерек айылындабыз. Атамеректен достор, ошо Эркебайканын алдындагы көк атын тартып көрсөтөбүз. Бир жакшы улагы таам аят издегендер чыгарылышты көрүп, атты жакса келип көрүп, содалашып баалашсаңыздар болот. Ат тууралуу сиздерге бир Эркебайкадан маалыматын сурайын. Жақса иншалла келіңіздер, содалашыңыздар, баалашыңыздар. Эркебайка, ассаламу алейкум. Денсаулык иштериңиз жакшы? Көрүшөр ака, жакшы ба? Жүрөсүз ака? Аттын ака бир таза кандуусу чыгат экен, а? Таза Карабайыр. Карабайырдын таза кандуусу, машалла. Кайсыл жактан келген ака, бир ат тууралуу мүнөздөмө бериң эми. Атты июнда экен, июлда экен эмеден Жалал аттын Нокенинен алып келген. Жалал аттын Нокен районунан. Келдим, балам ойнады, чапты, кайра ишине кетти, сатыш керек. Ошондо балаңыз али дем алышка келгенче чабып атты ойноп кетти. Кандай чыкты экен ат, ойдогудай элеби? Ат ойдогудай, сатпаңын багың дедилем, шарт туура келбейт ат. Атта айып жок эми, жакшы жоош. Атта айып жок. Жашы мына 7 жаш болду да. Жашы тууралуу ошондо 4 ас экен да. Анеке достор. Кандай чоң топторго кандай кирди ака? Бир жин. Эми бала мындай эле чапты, мындай улактардан. Алки айылдагы теке улактарда. Ана чоң улактарда о Санжар деген бала, Санчо деп коет, ошолон чамды. Санжар полгон чапты. Жашы тууралуу 7 жаш, 4 асы. 7 жаш, быйыл мына 25. Эми ака, атты чындыгында бир тарабынан сыны дагы жакшы, анан мүчөлөр да жакшы экен. Үйүргө дагы кое турган экен да ака. Үйүрүн кандай сурадыңызбы? Үйүрүн сурап, бизден жазды алдыгы. Үйүрүн сурап. Ооба, мынакей достор. Бою канча чыгат Эркебайка? Боюн билбейм, 1.60 ушундай жогору болсо, плюс болсо керек, 1.60 плюс болсо. 1.60-дын үстү, а? Мына көкөрөк мүчөлөрү сиздерге бир жакындан көрсөтөйүн. Туяктарында айып жок, а? Таза, айып жок. Айып жок, а? Ишик нерсе берсе жок, аркан бекитине кичине тебеленген жерлер бар эми. Улакта тебеленген жерлер барбы? Булар сакайган. Ооба. Жооштугу кандай экен кароого? Кароого жоош. Жеп ичинде айып жок, а? Жок, жейт ама, раса жейт. Ешине сүрүшүп. Жеп ичинде айып жок. Бир узун кое бересиң ба? Жүгүрүшүн, а? Мунар полбан. Нерден оякка бурла коёбуз. Үй жака караппы? Бурулса мунан айдап кетип калар, чаап. Юарам бурда. Мунар. Үй жака карап бурулса мунан чаап чыгып кетесиң үстү барып. Бир кое берчи мунаке. Мына достор, аттын жүгүрүшү. Мынаке. Эркебайка бул алки тарбиясы келген ат экен да. Эгер өспүрүм болгондо бурулуп кетет эле. Ооба. Мага бурулуп кетет деп коркуп. Дагы бир кой бер, а? Машалла. Машалла. Болду. Мунар Палбан. Үстүндөгү Палбан Мунар Палбан деп айтылуу Ноокаттагы белгилүү полбондардын бири. Машалла. Кайманаты кандай экен, Эркебайка? Кайманаты жок, кой болот эми. Уруктар мендечи эле. Кандай дейсиз? Ошакта бир Лупарик деген мекенде бир күчтүү ат бар экен. Ошонун уруктарынан деген. Биз жөнүндө көк ат деп эле миндик. Болду Мунар. Айтылуу Мунар Палбан. Немени? Баасын айтың эми. Лупариктин. Баасын 300 деп атабыз эми. 300 000 сом, а? Содалашабыз. Айтылган баасынан кем болот, а? Иншалла. Мынакей достор. Аттын таза кандуу Карабайырын издегендер келип көрүп содалашыңыздар, баалашыңыздар. 300 000 сом кеми бар. Доллар эсебинде $3500 болот экен. Мына тор атты дагы үйүргө сурагандар баасын айтып коесузбу? 200 000 бар. 200 000. Таза кандуу Карабайыр издегендер. Үйүргө кароосу, ушул
Qısqасы qaytarishina 100% жооп deb Erkboy aka aytdi buga chейин dagы. Yaşı qanchalar? Yaşı 8 yaş. 8 yaş. Mana ушул атты дагы көрсөңүздөр болот. Үйүргө издегендер үчүн. Үйүрү жооп. Үйүрүнө жооп, а? Жүйдө.